Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Мен Айгерим Расул кызы. Бүгүн ушу мен үй бөлөмдүн атынан жолдошум экөөбүз ушу кайрымдуулук кылдык. Негизи эле буга чейин дайыма эле кайрымдуулук кылып келебиз, бирок эч качан ушул чыгып ачык көргөзчү эмеспиз. Жакында эле ушу Чубак ажы айткандай эле ачыкта садака бар экен. Бул башка ушу инсандарга, колунда бар инсандарга стимул болот экен, бизден көрүп үлгү алат экен, башкаларга жардам берет экен. Ошондуктан биз дагы ачык садаканы тартайын деп чечтик. Бүгүнкү күндө 4-5тен балдары бар, эң ошо баягы жакыр үй бүлөлөргө кайрымдуулук болуп атат да. Ошондуктан ар бирине 50 килограмм ун, 5 литр май, макарон, сахар жана башка азык түлүктөрдү элдерге жардам берип жатабыз. Аллах Таала айтты: жакшылык иштерде бири-бириңер менен жарашкыла. Сооп иштерди биринчи кылгандар бешке биринчилерден болуп киришет. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси Гулия Алмамбетова кыргыздардын көбөйүп жатканын көрө албастык менен Төрөп Баатыр энелерибизди шылдыңдаганын мен өтө одоно деп эсептейм. Гулия эжебиз Бишкек мэрияда иштегенге эч кандай акысы жок. Эгерде балдардын көбүн каалабаса, анда Москва мэриясына барып иштеш керек да. Ошондуктан мен дагы айтарым, Гулия Алмамбетова өткөндө да кыргыздарды ушундай бир шылдыңга алган билдирүүлөр менен чыккан. Бул Азиз Суракматов ушуларга карабай иштетип аткан үчүн мен Азиз Суракматовду отставкага кетүүсүн шаарды кыргыздын патриоттору башкарыш керек. Балкондо теплицада өскөн жигиттер Бишкек шаарын башкарганга алы келбейт экенин көргөзүп жатат да. Суракматовдун ордуна Балбак байкебиз иштесе туурараак болот деп ойлойм. Анткени Балбак байкебиз ошол айылда, шаарда ар кайсы кыйынчылыктарда, жакшылыктарда башынан өткөргөн. Суракматов болсо балкондо чоңойгон жана теплицада өскөн, кыргыз тилин дагы билбейт. Кыргыз тилин билбеген адамдар Бишкек мэриясында отуруп алып шылдыңдап жатканы өтө одоно көрүнүш. Мынакей азыр дагы жазып жатышат. Нарындык бир туугандарым айылдагы арактарга каршы чыгып сатылып аткандарды токтотуп жатса, бир топ шаардагы адамдар жапайычылык деп шылдыңга алып жатышат. Мен айтат элем, алар жапайычылык эмес, алар туура кылып жатышат. Эгерде мамлекет өзүнүн элдерин келечегине кам көрбөй турган болсо, анда элдер өздөрүнүн келечегине өздөрү кам көрүшүш керек. Алма Шаршенович 10 граммдан ичип койсо, аны алкаш дедик. Ичпейбиз болду эми, бул арак жаман экен деп аракка каршы чыгып аткандарды жапайы дедик да. Жапайы дедик. Андай болбойт. Айылдыктарды болсо, силер мырксыңар дейт. Мына кечөөнү дагы шаардык кыз айылдыктарды ушунчалык тебелеп тепсеп сүйлөгөн сөздөрдү именно бүгүнкү НПОлор, жанагы Мамытов
омбудсмен ошолор колдоого алып чыгышты. Ушулар менен билип жатат, булар айылдыктарды жек көрөрүнчү. Канчалык тилдеп атса дагы, шылдыңдап атса дагы колдошуп жатышат да. А булар болсо отуруп алып айылдан келген картошканы, унду, майды, алманы жакшынакай жешет, жийиркенишпей. Бирок өздөрүн жаман көрүшөт экен да. Балдарын жаман көрүшөт экен. Өздөрүн мырк дешет. Балдарын болсо жанагындай кылып шылдыңды алышат. Арактарды ичпей истесе жапайы дешет. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, биз кризисти 90-жылдан бери башыбыздан өткөрүп келатабыз. Биз өкмөттүн оозун карап отурбайбыз. Казактар, өзбектер, тажик, Россияда болчу. Кыргыз өзүнүн киндигин өзү кесип келген эл. Эгерде мамлекет жоопкерчилик алып элдерди, айылды, башка бир элдерди коргой албай турган болсо, элдер өздөрү жоопкерчилигин алып туруп коргош керек. Аксакалдар кеңештери, айылдык кеңештер иштеп туруп, мамлекет өзү коррупцияны токтото албаса, элдер токтотуш керек. Мамлекет өзү кийиктерди атканга уруксат берип жатса, анда ар бир айылдагы адамдар өздөрү токтотуш керек. Анткени тоолордун астында өздөрүнүн айылдары бар, ата бабасы баскан жер. Эгерде мамлекет жапайы жаныбарларды, кыргоолдорду, кекиликтерди коргой албай атса, суудагы балыктарды колгой албай атса, анда айылдыктар өздөрү коргоого алыш керек. Коргоого алыш керек. Өзүбүздүн келечегибиз үчүн. Бүгүнкү күнү ар бир адам ойлоно турган учур келди. Парламентке, өкмөткө, президентке эмне кылат экен деп күтүп отура турган учур өтүп кетти. Ошондуктан урматтуу бир туугандарым, кыргыздарым, биз аз элбиз, биз көбөйүшүбүз керек. Анткени ар бир бала төрөлгөндө өзүнүн ырыскысы менен төрөлөт. Аны бирөө бакпайт. Ошондуктан эгерде бай издесек, анда элибиздин саны көбөйүш керек. Баатыр энелерибизди багып, сыймыктанышыбыз керек. Аларды шылдыңга албастан. Ошондуктан мен дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетем. Азиз Суракматовдун отставкасын талап кылам. Ордуна айылдан чыккан Балбак Төлөбаев келсе, туура болот деп эсептейм. Жана ар бир айылдык, шаардык жогорку кеңеш шайлоодо урматтуу элим, келечекти кароо менен, ошондой бир келечекти ойлоо менен шайлайлы, бир кандайдыр бир аз тыйын үчүн, арак үчүн, чай же бир группа үчүн добушту бербей, терең ойлонуп туруп, эртең келечегибизди куруп кетет деген командага, группага, кандидаттарга жардам берели, колубуздан жардам берели, кыйыныбыздан жардам берели. Кандай колубуз келсе ошого жардам берели. 100 сомдон, 1000 сомдон алып, алардын чайын ичип, шайтандай болгондо жанагы ырчыларын алып келип олтуруп, көргөзүп туруп, бир күндө алдап кетип, келечекти талкалап аткандарга бүгүндөн баштап жок деп айталы. Жок. Кыргызстандын келечеги ар бирибиздин колубузда. Ар бир айыл, ар бир шаар, район отуруп алып туруп кеңешиш керек. Бир кишини шайтан алдап кетет, бир топ кишини алдай албайт, алар жамаат болот. Аллах Тааланын жардамы жамаатка келет деп пайгамбарыбыз айткан. Буга чейин Аллах Тааланын жардамдары пайгамбарларга келген болсо, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан кийин Алланын жардамы жамаатка келет. Кеңешке келет, машварага келет. Ушуну баарыбыз кеңешели, машвара кылалы. Үйдө отуруп алып, жеке бир кичине тыйынга, жеке бир кичине бир чайга алданып келечегибизди талкалабайлы. Баарыңыздар менен чогуу бирге
татыктуу мамлекетти куралы, өкүнбөй турган бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.